Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum. Ас сүйүүчүлөр, көрмандар. Алыстан жакындан бизди узаты тургандар. Тынчсыңарбы бардыңар? Бүгүн 5-май. Жана Таан Саяпкердин аты чыгат деп такалап аткан жерин көрсөттүм эле. Такага жоош экен. Берки таланттын атын 142 000 сом деп чыгарган таланттын аты. Ал талант жээни болот. Бу талант Саяпкер. Экөөбүз бир айылда бирге жүрүп чоңойгонбуз. Экөөбүз жашыбыздан бирге ушу күнгө чейин бирге чогубуз, ака укабыз. Талант Саяпкер бүгүн Акбатадан Бүргөндүдөн ушул алып келди. Азыр толук маалыматын талант Саяпкер өзү берет азыр. Азыр мен баскан тургандарын көрсөтүп берейин. Анан кийин талант өзү маалыматын берсин. Мен дагы көрүп турганча болгон жерин силерге көрсөтүп берейин. Өтө полон ат экен. Бул аттар күзгө барса, күздө бир 300 000 сом, 350 000 сом тегерегинде аттар болот. Азыр сезон болгон үчүн акчасы сал жөндөөрөөк чыгат азыр. Жылоосу, бир жылоо алып тизгини жакшы экен жылоосу. Баштарын алгандарычы. Бул ат өзү менин угушум боюнча кымбат ат экен эле. Кымбат пулга сатылып, азыр эми ошо акча зарык болгондон алчу саткандан талант алды. Талант соода кылып аткан маалда муну тааныган адамдар менен сүйлөштүм. Түгү Өзгөндөн келген ат экен. Ошо Өзгөндө да талаш болуп сатылган ат экен эле. 3-4 адам пайдаланып келген ат экен. Азыр болгон нерсесин мен айтып берейин. Мен көзүм менен көргөн. Анан фейл ургун талант өзү айтып берсин. Талант бай, биринчи очередте акчасын айт, анан кийин жашын айт, боюн айт, жаман пелин айт, жакшы жагын айт. Аттын боюна келсек, ака, 1.55. Плюс, а? Минус плюсу менен. Ооба. Көбүнчө плюс тарапасы керек деп чамалап коюп тартпадык дең. Акчасы 250 000. 250 000 сом. Зор кем барбы? Зор кем бар. Бирок бул Такага өтө жош экен. Ошуна келсек. Ооба, жана такалаткандарды тарттым көрдүм. Ооба. Анан кароого жеп ичкени өтө крокодил деп эгес айтты. Эгесин айтым боюнча. Шакал-пакал чыкпайт dedi. Ооба, ошонтип айтып атканын Улагына уктум. деди. Акурду жылтыратып берет деген жерин уктум. Ооба. Улагын деди, минип чапкан балага чуркайт деди. Зор деп атты. Зор dedi. Анан мага окшоп чабалбаган болсо жөн эле көрүп турат dedi. Эми эгесин айтышы боюнча. Ошо силер соода кылып аткан. Башы мынакеге. Силер соода кылып аткан маалда мен Өзгөндүк балдар менен сүйлөшүп калдым. Өзгөндүктөр талаш болуп сатылган ат эле деп ошо жерде айтып берип атты. Аттын жашы 4 асый деп берди. 4 асый деп берди эгеси. Ооба. Мына жигиттерди көрүп атасыңар да, фигура ушунчалык болот да. Мына полбон ат экен. Эми азыр аттын болгон жерин айтып берсең эле жаман көрөт экен, сен мактай. Жаман ат барбы депчи. Эми аттын жакшысын тандап жүрүп алып келип сатасың да. Жаман ат толтура базардачы. Алам десең, чекеден алып сатсаң болот. Анан жайында кенеге. мындай сындуу, футболу жакшы, улагы ишеничтүү. Мына өзүңөр деле көрүп турасыңар да мына. Же ничке, же гелжиген жери жок мына. Сын десе Кудайга шүгүр. Калк баш жайында. Стойкалар күчтүү экен мына. Азыр такалат мына. Таны көрсөтүп коеюн силерге мына. Калктара кой. Жоош экен. Бой адам минсе болот экен мына. Такасын жаңы такалат мына. Мына жеринде төленген жери бар тырмагында. Ама жиндыгыл такалап тур такасычы. Арканкы жерлеринде жок экен, а? Жок, такалы шишик. Мына нерде кичине эс төленген жери бар экен бу. Билинбей калып турган. Так башка жеринде таптаза экен, а? Жакшы. Штаптар эми кеңирген буттар. Бастыгын жарып бас ака. Бастырчы. Сан турган жакшы. Өзү негизи жоон күчтүү жылкы экен да. Үстүнөн тололуу ошодон эле көрүнүп турат. Ака, какпай, силкпей, урбай бастырсаң. Көкүрөк баштарычы жакшы экен. Ат илгерки кыргыз жылкылардан экен да, менин түшүнүгүм боюнчачы. А? Зор экен. Сода ашсаңар, жөндөөрөөк эле берет. Талант.
мындай күчтүү бир азыр şu малды алып ашып кетти аттардычы. Сал күндөн кымбат болуп кетет бул аттар. Майыл содаңарды берсин эми кыска видеону тартайын дагы. Ысыкта көп кыйнап чапкылап каккылай берсең атың тирдей баштады.